Сооротуучу Кудай. 25-июнь. Сооротуучу Кудай сооротот, айыктырат. Кээде айыктырыш үчүн ачуу чындыктарды колдонот. Дарыгер оорулуунун жаратын дарылаш үчүн кээде ал жараны оортуп чукуп, тазалап, анан дарылашы керек. Руханий жашоодо да кээде ушундай жол менен дарыланабыз. Жазууда жазылган: кечиргиле, ошондо силер да кечирилесиңер. Мен азыр айта турган нерсени руханий жанкечтилик, башкача айтканда өзүн өзү өлтүрүү деп атамакмын. Эгер сен кечире албасаң же кечиргиң келбесе, анда сен руханий кыйроо алдында турасың. Өзүңдү өзүң өлүмгө дуушар кылып жатасың. Канчалык асманды кагып, кыйкырып, сүйлөп, орозо кармап сыйынсаң да Кудай сени кечирбейт. А эгер сен кечирилбесең, анда бүт баары маанисиз. Анткени биз дайыма кечиримге муктажбыз, Кудайдан кечирим алууга муктажбыз. Башкаларды кечирбесең, Кудай да сени кечирбейт деп жазылган. Анда Кудайды издегендин эмне кереги бар? Чыныгы Машаякчы бул ачуу чындыкты түшүнөт жана кабыл алат. Бизди таарынткан адам гана эмес, кечирбей жаткан, бошотпой, жакынын күнөөсүн жаап кое албаган адам да күнөөлүү. Ошондуктан кечире алганыбыз абдан маанилүү. Кечиримдүү бололу.